Бомба түшкөн күндүн таңы башкалардан эч айырмасы жок эле. Апам үйдө болчу. Мен Хиросимадагы коммуникация министрлигиндеги жумушума камынып жатканым эсимде. Эркектердин көбү согушта болгондуктан элдин көбү жумушка тартылган. Андыктан мен сыяктуу балдар да мектепке барбай ишке чегирилген болчу. Терезенин жанында тургам. Аңгыча өтө күчтүү жарыкты көрдүм. Көз алдымда күн жерге түшүп кеткендей сезилди. Дароо эле күн желеси сыяктуу түркүн түстүү нурлар көзүмө урунду. Бул бомба жарылган учур эле. Биздин шаар жер менен жексен болду. Үйгө баратканымда тирүү жан түгүл имараттарда көздөн кайын болгонун байкадым. Үйдүн жанынан 3 адамды көрдүм. Алардын бири "Бул чындап эле сенсиңби?" деп кыйкырып жиберди. Ал менин апам, эжем жана таэжем экен. Өкүнүчтүүсү байкем катуу жаракаттан о дүйнө салыптыр. Мунун баары түшүмдө болгондой сезилди. Эмне болгонун түшүнө албай турдум. Буларга карабастан, мен бомба түшүргөн адамдарды жек көрбөйм. Адамдар бардыгын жоготкондон кийин кандай мыкты сапатка ээ болгонун көрдүм. Бирок мен адам баласы өзү сыяктуу эле адамдарга атом бомбасын таштаганын эч качан унутпайм.